Мурда дан эгиндери менен көп жылдык чөптөн башка өсүмдүк өстүрүлбөгөн талаада эрте жаздан баштап эле эмгек кайнап, чет өлкөлөрдөн алынып келинген жемиштин көчөттөрү отыргузула баштаган. Түп айылынын тургуну Улам мырза 4 жыл мурда эле мөмө жемиш өстүрүүгө бел байлап, ошондон бери кышы катаал, жайы салкын келген түп өрөөнүнүн климаттык шартына ылайык келе турган сортторду иликтеп көрдү. Акыры ал издеген көчөттөр Европа өлкөлөрү менен Америкадан табылып, жаз алды менен отургузулган көчөттөр жер шартына ыңгайланышып, ал тургай алгачкы жылы эле түшүмүндө берди. Сортторубузду биз Европа мамлекеттеринен, анан бир сортубуз малинаны Америка мамлекетинен алып келдик. Heritage деген сорт, Америка. Ушул сорт именно ушу биздин климатка, биздин регионго абдан жакшы сорт экенин дагы бир жолу билдик. Бизге ага чейин специалисттер айткан, ушуну отургузгула деп. Мына өзүбүз отургузуп уже алып атабыз да урожай. Анан Полька сортуну алып келдик. Зюгана, Белоруссиядан Зюгана келди. Heritage, анан Бен Тисель менен Тибен деген эки кара карагат сорттору. 2 гектар жерге көчөт тигип, ага кам көрүү үчүн ишкер Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна долбоор жазып, 4 миллион сом каражат алган. Эми күз айларында бул жерге муздаткыч, мөндүрдөн сактоочу торчолор жана тамчылатып сугаруу системасы орнотулат. Азырынча 8 адамды иш менен камсыз кылса, келерки жылы түшүм жыйноо учурунда 40ка жакын жумушчуга иш ордун түзүп берүүнү пландоодо. Быйыл жыйнап алган жарым тоннага жакын жемиш чет өлкөлөрдөгү өнөктөштөргө жөнөтүлдү. Мунун өзү жыйыла турган түшүмдү ошол өлкөлөргө дүң баада тоскоолдуксуз сатууга шарт түзөт. Ушул түп районунан ушу биздин аким Каныбек Маматбекович менен жардамы менен дагы жамаат түзүлүп, именно малина эгебиз деген бир 50дөй киши чыкты. Ошолордун баары менен жанагы окуган, окуубузду үйрөнгөн нерселерибизди айтып, ошолор менен сүйлөшүп, аларды да окутуп, үйрөтүп, жолу менен акыркы болуп ушул 4 кишиден жамаат түздүк. Азыркы күнү мына мен биздикинде 2 гектар отургузулду. 1 гектар карагат, европейский сорттор, 1 гектар малина. Ал жамааттан калган 3 киши мынакей Көчү айылында, Түп районунун Көчү айылында тоже 1 гектар малина отургузду. Түптүн ичинде дагы бир Мирлан деген байкебиз дагы 1 гектар отургузду. Көчүдө Турдубаева. И Максат деген дагы бир таанышыбыз ошо Сардөөдө, ошо жамаатта Сардөөгө отургузду 1 гектар. Товар өтүмдүү болушу үчүн экологиялык жактан таза болушу бүгүнкү күндөгү керектөөчүлөрдүн талабы. Мөмө жемиш өстүрүүдө жалаң гана органикалык жер семирткичтерди колдонгон дыйкан биогумуста даярдайт. Ал үчүн Калифорния сөөлжандарын түштүк жергесинен сатып келип, өзүнүн бакчасында багып жатат. Бир курт 10 грамм болсо, күнүнө 5 грамм, бир суткада 5 грамм жер семирткич чыгарат да. Ошол кыкты төгүп койсоң же органический мусор төгүп койсоң, ошондон готовый биогумус, мындай биогумус готовый чыгарат да. Бул жерде 17ден 22ге чейин химиялык элементтер бар. Мисалы үчүн, бул 30 сотый жерге ушундай подкормка бериш үчүн 30 000 сом, жылына 30 000 сом сарптасак, азыркы күнү мына ушу менен эле жазында, күзүндө алдына таштап коебуз, сееп коебуз. И ошо менен өсүмдүктүн дагы дары да колдонбой калабыз да. Өсүмдүктүн да дени сак болуп, түшүмдүүлүгү мол болуп, жакшы болот да. Түп районунун Көчү айылында болсо дал ушундай эле 2 гектар аянтка Турдубай Тагаев үй бүлөсү менен 6000 түп малинанын көчөттөрүн отургузган. Каражатты кечирээк алган дыйкан көчөттөрдү да жайдын башталышы менен кечигип отургузду. Ушул жана башка себептерден улам Европадан келген көчөттөрдүн 50% өнбөй калды. Ошого карабастан өспөй калгандарынын ордун толуктап, кийинки жылы мол түшүм алууга камынып жатышкан кези. Бизде азыр бул Ысык көлдө жерди иштеткени менен аябай пайдасы көп жок болуп атат. Анан ушу малинага басымдуулук кылалы деп Ысык көл өнүктүрүү фондусуна кайрылдык. Анан алар бизге 1 миллион 90 000 акчасын беришти. 6000 түп малина алып отургуздук, бирок Польшадан алып келген аябай замороженный болот экен. Приживаемость 50% болду. Тоо этегинде жайгашкан үлүш жерине электр энергиясы жеткирилген эмес. Ошондуктан генераторлорду колдонуп, атайын курулган бассейнден сууну жемиш аянттарына жеткирүү аракеттерин көрүшүүдө. Үй бүлөнүн кирешесин көбөйтүү үчүн эмгек кылган дыйкандарды көрүп, түйшүгү көп болсо да кирешелүү болуп эсептелген мөмө жемиш өстүрүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбып барат. Алмаз Үкүев, Нурлан Чойбеков, Сергей Мищенко, Ысык көл жаңылыктары.